журналисттер үчүн президенттик Мейкин сыйлыгын тапшыруу аз эмес. YouTube блогер Дооронбек Адаханов. Кыргыз болгонун түшүнгүсү келсе, биринчи манасты окуш керек деп ойлойм. Анткени ичиндеги каарман ал тыштагы эмес, ар бир адамдын ичиндеги экен. Курулуш тармагында ачыкчасын айтсам, Кыргызстан Кипрдин алдында. Бир 10 жыл алдында кетет, потому что Кипр остров болгон үчүн кичине аркада калган. Түндүк Кипр, түштүк Кипрга караганда бул жака визасыз кирсе болот. Бул жака кирип атканда 60 күн же болбосо 30 күн визасыз жүрсө болот. Кыргызстандын ичинде болсок, бири-бири менен көп сүйлөшпөй таанышпасак да, Кыргызстандан чыккандан кийин бири-бирибизге бир тууган болуп калабыз. Бул жакта деген болсом, валюта лира болуп саналат, бирок недвижимость фунтов стерлингов аласыз. Англиянын фунту менен. Англиянын фунту менен. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрөрмандар, сиздер менен кайрадан мекендештер долбоору жана мен Дооронбек Адаханов. Бүгүн биз Түндүк Кипр өлкөсүнө келдик. Бүгүнкү биздин чыгарылыштын каарманы биздин мекендешибиз Гүлназ Мадиева болмокчу. Гүлназ Мадиева жана анын кесиптештери жөнүндө бүгүнкү чыгарылышта. Бизден алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. Саламатсызбы, Гүлназ айым? Саламатсызбы. Атайын мекендештер долбоору Кыргызстандан Түндүк Кипр өлкөсүнө келдик. Сиздин компания жөнүндө, сиз жөнүндө атайын ошол биздин көрүүчүлөргө жакшы, пайдалуу кеңештерди тартканы. Кош келдиңиз. Биринчи эле суроо мындай болсун. Негизи эле өзүңүз кантип Кипрге келип калдыңыз? Кайсы жердин кызы болосуз? Мадиева Гүлназ Уламбековна, менин атым. Таласта төрөлгөм. Мектепти, анан университетти бүткөндөн кийин 2011-жылы Кипрга келгенбиз. Учурда Кофол Хомс курулуш компаниясында иштейм. Сатыш бөлүмүнүн директору болуп. Сиздердин компания жөнүндө деле тарыхы жөнүндө кичине айта кетсеңиз. Компания 1999-жылы курулган. Эки ага иниден. Булар түрк киприоттор болуп эсептелет. Бул кесипти алар атасынан алган кесип. Атасынан балдарына калган компания болуп атат да? Ошондой болуп калат. Бирок атасы башка компанияда иштечи, а эки баласы өзүнчө компания куруп 1999-дан баштап ушундай жакшы үйлөрдү салып келет. Азыркы биз турган жерде эле ушул сиздердин компания салган имараттар, Ооба, бул биздин чоң проекттин бир бөлүмү деп эсептелинет. Бир-эки айдын ичинде ачылыш кылалы деп турабыз бул жакта. Кардарларыбыз дагы бул Европада, көбү Европадан. Европа өлкөлөрүнөн. Ошол немецкий стандарт менен кылынган үйлөр, салынган үйлөр. Жакшы экен. Азыр эми башында жанагы келгенде мындай Кипрга башкача болот да, все равно Кыргызстанды сагынасың, көнүш кыйын болот. Ошо башында келгенде кыйынчылыктар болдубу? Кандай көн? Тил кыйынчылыктары болгон. Анткени тил билчү эмесмин, такыр. Ооба, анан эчтеке тил билбей эле жумуш корношуп калгам. Анан кичине кыйналганда батыраак да үйрөнөт экен тилди. Ошо чыйрак аракет кылсаң бат эле болот деп ишенем. Биринчи ошол орношкон жумушуңуз ушул эле болду? Жок, бул эмес. Агентство недвижимости бар болчу. Ошол жактан баштагам. Ал жакта орустар менен иштечимин. Анан бул компанияга келдим. Жакшы, сонун. Негизи эле бул жакта курулуш компанияларга кандай тартип, мыйзамдар түзүлгөн? Анан кайсы мыйзамдар менен чектөөлөрү бар же мыйзам бузуулар болбош үчүн кайсы органдар карайт?
Бул эми бардык эл мамлекетте бир деп эсептейм. Бизде да бул жакта бардык мамлекеттердики эле жыл сайын да жакшыртканга аракет жасашат. Биринчи үй салгандан мурун бардык инстанциядан өтөт. Рухсат документтерин баары чогулгандан кийин, андан кийин биз сатышка чыгарганга укугубуз бар. Андан мурун укугубуз жок, анткени бул катуу көзөмөлдөнөт. Немеси дагы төлөгөн штрафы дагы аябай чоң. Ошон үчүн мурун аны кылбай деле кылган көп фирмалар бар болчу. Андан мурун 2 жыл мурун аябай катуу көзөмөлгө алышты. Азыр болсо бардыгы закондун мыйзамдуу түрдө колдонулуп калды. Эми биякта болгондон кийин, мисалы үчүн мындай суроодо мамлекет жагынан кандай жардам болот элине да, мисалы үчүн ошол бала бакча, мектептер, саламаттык сактоо, страховка дегендер бар. Алар бекерби же кандай налогдор төлөнөт? Жок, иштеген жерлери бул жакта өздөрү негизи булардын закону көп деле тыштан келген калк анан ичи үчүн анчалык деле бөлүнбөйт. Могу страховка жана башкалардан иштеген жеринде биздикиндей эле болуп страховка төлөнөт. Кармалып? Жок, кармалып турат. Бул бир зарплата берет, айлык берет, анан айлыктын тышында дагы страховкалар болот. Ошолорго фирмалар өздөрү жаткызып турушат. Сот пакеттер бар. Ошол менен бирдикке болсо медицина жайларына барып, частный болгон жактарда скидка алышат, а өкмөттүкү болгондукунда анда бекер. Орточо айлык маяна канча? $1200 тегереги болот. Тегереги болот. Бул колго алганы? Колго алганы 1100 ушундай. Нетто, брутто, ошондой. Ошондой болот да. Андан да ылдый бергенге укугу жок, анткени закондо бар. Мыйзам түрүндө бар. Дагы мындай суроо, сиздин курулуш компаниясына байланыштуу. Негизи эле курулуш компаниясы саткандан кийин ошол сатып алган кишилер налог төлөйбү же саткан компания налог төлөйбү сатылган квартиралардан? Бул эми эки жактыкы. Биз налог негизи мен Кыргызстанда кандай болгонун билбейм, бирок бул жакта көп немени жүктөйт да, үй салып аткандарга. Жолду да өзүңөр саласыңар, могу трансформатор булар үчүн аны да өзүңөр кыласыңар. Иш кылып аябай структуралар көп, ошонун ар бирине налог төлөйт курулуш компаниялары. Анын тышында кардарлар үй сатып алганда белгилүү бир НДС бар. Анын тышында бул красная книга бизде бул жакта титул деп айтылат. Ага дагы өзүнчө налог төлөнөт. Ошол титулду алып атканда кардарлар өз жактан 12% төлөйт, а курулуш компаниясы өз жактан алардыкы 4,5% төлөйт. Жеке суроолорго өтсөк да, мындай. Негизи эле ушакка келип мына 2011 келген болсоңуз 23 жыл болуптур, 13 жыл болуптур. 13 жылдан бери өзүңүздүн мындай аял катары кыялдарыңыз орундалдыбы? Өзүңүздүн бактылуу аялмын деп эсептейсизби? Эсептейм. Анткени жакшы көргөн жумушум бар, балдарым бар. Мен каалаган өмүрдү жашап атам деп ойлойм. Пайдам бар го деп өзүмө дагы, башкаларга да. Сонун. Бизде дайыма ушу көрүүчүлөрдөн көп суроолор келет да. Ушу чет өлкөгө чыксак, кантип чыксак болот, эмнени билиш керек чет өлкөгө чыгаарда депчи. Негизи эле биздин ушу жаш муунга, жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Чет өлкөгө чыгам, окуйм, иштейм дегендер эмнени билиш керек? Билим күчтүү болуш керек деп ойлойм. Бизде билимге көп маани берсе деп ойлойм. Анткени башка бир жака барганда тил биринчи ролду ойнойт. Анткени биз дагы балдарды окутуп атканда эң биринчи тилге көңүл бөлөбүз. Кор болбойт да, башка жака барганда өзүнүн эмне каалаганын айта алат. Анан өзүнүн укугун коргогонго дагы жардам берет.
Эчкеден коркпосун деп ойлойм. Ооба, өзүнүн ички ар бир бала өзүн өзү билсин. Немеге мектеп бүткөнчө көрдүм, мен да кызым азыр мектеп бүтөт, билинет экен кайсыл жакка жөндөм болгонун. Коркутпой эле кичине турсаң өзүнүн жолун өзү чийип кетет экен. Негизи эле чет өлкөдө жашаган биздин жарандар бизге караганда патриот болот да. Анан патриоттук сезимдери күчтүү болот. Сиз Кыргызстанды сагынганда эмне кыласыз? Анан Кыргызстан жөнүндө каяктан маалымат аласыз? Интернет тармактарынан алам, үйдөгүлөр менен сүйлөшөм. Патриот деп Кыргызстанга барганда деле жүрөгү соп турат, катуу эле, аябай эле болгон жаңылыктарды көрүп турабыз барганда. Жакшы өзгөрүштөр, өзгөчө туризмге көбүрөөк көңүл бөлүнүп аткан азыркы учурда аябай кубандырат. Ошо бул жактан сагынып атканда бизде фирмада бир эле мен эмес 5 кыргыз иштейбиз. Анан Норуз, башка майрамдар болсун, биз баарыбыз бир куттуктап майрамдайбыз. Азыр сизге эркин микрофон берейин. Кыргызстанга каалоо тилектериңизди айтсаңыз болот. Баарыбыз өзүбүздүн тегибизге кайра келсек, ошондо оңолобузго деген ойдомун. Ошо каныбыздагы манас ойгонсун деп тилейм. Ошо. Сон. Болот го деп ойлойм. Көрөсүз. Сон, рахмат. Сыймык мырза, биз атайын ушул Кипр өлкөсүнө келип, азыр ушу Иларионс эски тарыхый орто кылымдагы замокто турабыз. Мындай суроо бергим келип турат да. Негизи эле өзүңүз качан, кайсы жылы бул жакка келип калдыңыз? Кайсы жердин кулуну болосуз? Дорон аке, биз аябай кубанычтабыз. Сиз биз Кипрге келип, кыргыздар топтоп, чогуу бизге бириктирип мамлекетибизди. Мен Кипрга 2019 жылы келгем. 2019 жылы окуш үчүн келгем. Студент болуп келип, окууга тапшырып, 2019 жылы 6 жылдан бери уже бердемин. Биринчи жыл келип, англисче үйрөнүп, бир жыл англисчеге кеткен, биринчи келгенде кичине кыйналып, түркчени дагы, англисчени дагы билбей, бир кыргызча, орусча билип бул жака келип, башында кичине кыйынчылык болгон. Башыбыздан алда өткөн. Кыйынчылыктан өткөндөн кийин Бакча шехер университет деген университетке тапшыргам өзү, IT бөлүмүндө. IT бөлүмүндө өтүп, азыр Кудайга шүгүр окууну бүтүп, дипломду алып, башка бир ишке киргем азыр ушул жерде. Өзү ишке окуу окуткан малда эле кирип, иште баштагам. Строительный компанияда, Кофалы групп деген. Ал жерде мен 2 бөлүмдү карайм азыр. Биринчи помощник болуп киргем. Потому что опыт жок, билбейсиң, башка мамлекеттесиң, знанияларың жок. Башында помощник болуп 2-3 ай иштеп, кичине көнүгүп, алышып баштаганда азыркы директордун помощниги болчумун. Кийин барып отдел продажга өтүп, sales менеджер болуп ал жерде баштадым. 1-2 жыл андан иштегенден кийин IT бөлүмүнө да кара баштадым. Окуу бүтүп дипломду алгандан кийин. Азыр мындай айтсам, IT бөлүмүнөн сатыш бөлүмүнө карайм. Экисинде да. Бизге ар кандай мамлекеттерден келип бул жактан клиенттерибиз квартира, вилла, деңиз жанынан үй алгысы келет. Неге? Кипр өзү мындай бир жер, остров биринчиден, туристтерди топтой турган бир жер. Ошо туристтерди топтоп, ошолор бизге келип караштырып, ошо. Негизи эле Кипрга келгенден кийин өзүңүз үчүн кандай тажрыйба алдыңыз? Анан Кыргызстан менен ушу Кипрдин ушул курулуш тармагында айырмачылыктары кандай? Биринчиден, Кыргызстан башкача бир мамлекет. Өзүбүздүн мамлекетибиз болгон үчүн бизге дайыма башкача болот. Курулуш тармагында, ачыкчасын айтсам, Кыргызстан Кипрдин алдында. Бир 10 жыл алдында кетет, потому что Кипр остров болгон үчүн кичине аркада калган. Айырмасы бул жак более туристический жер болгон үчүн айырмасы бар. Биринчиден, жаш болуп келген үчүн, 18 жашта келген үчүн взрослый жизнь дегенин үйрөндүк. Неге деген таанышың эч ким жок бул жакта. Биринчи келгенде туугандарың жок, атаң, апаң жок, эч ким жок. Өзүң алышмаң керекир, үйрөнмөң керекир.
барын баштан баштайсың. Взрослый жизньге киресиң, каяктан акча табышты, канча жашашты, кандай движение кылса болот. Биякта Кипрда в целом не бар, не жок, не кылсаң болот. Ошолорду адамдар менен сүйлөшүп, коммуникацияга үйрөнөсүң биринчиден. Неге? Потому что биякта ар кандай мамлекеттерден келишет. Бир Кипр дегенде бир түрктөр Кипрлар эмес, дүйнө боюнча мамлекеттерден баардыгы келишет. Европадан, Америкадан, Индиядан, Африка, каерден болсо дагы. Дүйнө жүзүндө. Ошолордун тарыхын үйрөнөсүң, алар менен сүйлөшкөндө, алардын менталитетин үйрөнөсүң. Бар биздин менталитет алардан башкача болот. Мындай сөз таппай калган жерлериң болот. Ар кандай тажрыйбаларды алып, ушинтип чоңойтабыз азыр. Жакшы. Негизи эле ушу Кипрде кыргыздардын мындайча айтканда бири-бирине болгон мамилеси кандай, анан силер неме майрам учурларда Норуз, эгемендүүлүк күндө чогуласыңарбы? Бул сөздөрдү өзү биз кыргыздар жакшыбыз да. Неге дегенче биз топтолуш жакшы көрөбүз. Кыргызстандын ичинде болсок бири-бири менен көп сүйлөшпөй, таанышпасак да, Кыргызстандан чыккандан кийин бири-бирибизге бир тууган болуп калабыз. Кыргызстанда алыс болсок, башка Жалбат, Бишкектен болсок да, бул жерден баарыбыз бир мамлекеттен болуп, бир тууган болуп калабыз. Топтолуп отуруп, Норузга да айттык, Норузга барганда сүмөлөк кылып, топтолуп отуруп чай ичебиз, аш кылабыз. Мурундан жаңы келгенде өзү бир ислам деген бир байке бар болчу. Бул жерде жүргөн. Жан патриот жакшы бала болчу. Азыр Кыргызстанда жүрөт. Кыргыздарды, студенттерди баарын топтоп, бир Жиза деген компанияда иштейт болчу. Баарын топтоп, кыйналган студенттерге жардам берип, ушундай интимак бар. Интимак болуп, биз жаңы келип, биз жаш болгондо ошолор үйрөткөн да бизге. Ал уже студент болуп, окууну бүтүп кете турган маал болуп калган болчу. Бизге үйрөтүп, ушу кыргыздар топтогула, бирге болгула, күч бирликте деп баарыбыз топтойт болчу ошондо. Ошондон кийин андан билимдерди алып, биз дагы азыр жаңы келген студенттерге өзүбүз жардам берип, бияка жаңы келип кыргыздарга, өзүбүздүн туугандарга жардам беребиз дайыма. Топтойбуз. Чет өлкөгө чыгам деген биздин жаштарга, негизи кыргызстандыктарга кандай кеңеш берет элиңиз? Чет өлкөгө чыгам десе эмнени билиш керек биринчи? Чет өлкөгө чыгам дегенде азыр биринчи ой адамдар коркушу мүмкүн. Чет өлкө, башка жер, башка адамдар деп, бирок эч коркпош керек андан. Чет өлкөгө чыгыштан. Бул жерде да биздей эле адамдар, тили башкача. Биринчиден англисче үйрөнүп алсаңыз, любой жерге барып иштеп кете аласыз. Тил үйрөнүш керек. Биринчиден тил үйрөнүш керек, экинчиден коркпош керек. Дайыма бир жерге чыккың келсе, баргың келсе, коркпой, башка күнгө калтырбай, кылгың келсе турасың, сразу кыласың, кетесиң. Баргандан кийин уже нарактан движение болуп, ордуна келип калат. Бизде деле азыр көп өзгөрүүлөр болуп атат. Мына жаңы жетекчилер келип, салык жагынан, экономика жагынан Кыргызстанда. Келечекте Кыргызстанды кандай өлкө болот деп көрөсүз? Азыркы заманда Кыргызстан өнүгүп аткан заманы. Биз дагы бул жерде окуп, иштеп, билим алып, эмне үчүн алабыз? Акырында Кыргызстанга барып, Кыргызстанды өнүктүрүш үчүн билим алабыз. Ошого да биз кыргыздар бир топтолуп, эмне кыла алабыз? Бу жерден кандай билимди алып Кыргызстанга кое алабыз? Ошолорду үйрөнүп атабыз. Мен Кыргызстан өнүгүп атат, бир 10-20 жылда Кыргызстандын будущийин жок, өтө жакшы деңгээлде. Жакшы деп ойлойм. Келечекте, Кудай буйруса. Сиз ошондо бияктан алган тажрыйбаңызды барып Кыргызстандан сөзсүз колдонот экенсиз, Ооба. Өзү пландарды өз ошондой. Бияктан билим алып, ошол жака барып колдоно турган. Сыймык мырза, азыркы турган жерибиз жөнүндө деле кичине маалымат бере кетсеңиз биздин көрүүчүлөргөчү. Бул Кастыл Хиларион деген биздин 4-кылымда салынган биринчиден бул монах Иларион деген онун атына коюлган болчу аты. 4-векте салынган. Кийинтен барып 12-векке барганда Византия менен бул жака алынганда Северный Кипр, бул монастырдан замок өттү. Ушу Северный Кипрдин ичинде 3 замок бар болчу. Хиларион, Кантара и Буфавенте деген 3 замок. Деңизден келген пираттарга, Мо деңизден бул, Evet, бул деңизден келген пираттарга оң жакта и Кипрдин акырында 3 замок болуп, арабтар келген нападение кылганда кордой турган бир жер болчу. Мо ушул замок немес салынган жер экен, мо? Арка Бул жакта жашашкан да бул, учурунда? Бул жерде 3 бөлүм бар болчу. Биринчи бөлүмү эң астыдагы жашай турган жери, экинчи бөлүмү уже оружейный жери болчу, полный
кармап тамак жей турган жерлери и үстүндө ал жакта снайперлер отурат болчу. Снайперлерге окшоп калды. Снайпер эмес, мурунда снайпер жок эле. Кийин бир ушул замок Хиларион Кастл боюнча бир интересный факт бар. Уолт Дисней деген продюсерди билесиңер да. Ошол продюсер Белоснежка и Семь гномов деген бир мультфильмде бул Кипрга келип ушул замокты көргөндөн кийин идеяны ушул жактан алган өзү. Ошол мультфильмге. Ошол мультфильмге? Сону. Могу жерден аябай кооз көрүнүш экен, эмо. Бүт ушулда мо ошол кайсы Кирне шаары да бу? Ооба, бул жерде турганыбызда биз колубуздун астында полностью Гирненин шаарын көрө алабыз. Деңиз жанындагы оң жагыбызда азыр бул центр болуп аталат. Сол жакта да бул райондоруна бөлүнүп, оң жакка карап деңиз жанынан полностью кетет. Мерим атайын Кыргызстандан мекендештер долбоору бүгүн Түндүк Кипр өлкөсүнө келдик. Биздин мекендештер жөнүндө тартканы. Биринчи эле суроо мындай болсун. Сиз кантип келип калдыңыз? Анан кайсы жердин кызы болосуз? Эмне себеп болду Кипрга келгенге? Саламатсызбы, байке. Кипрга кош келдиңиз, да, как бизде түк түрдө сүрөгөндөй, кош келдиңиз. Мен бул жака Кипрга деген 2014-тө студент болуп келгем. Бакалавриат бүтүрмөк үчүн. Меники кичине түркчө, англисче, орусча болот. Мекендештер, надеюсь, меня поймут. Бакалавриатка келгем, банковское дело и финансы. Анан кийин магистратураны бүтүрдүм, маркетолог. И ошентип потом Кыргызстанга барып бир канча жыл жашап, не жыл эмес, ай. И потом айрынан бул жака келип, уже бул жакта ормушуп калдым. То есть 11 жыл уже Северный Кипрда бул жакта жашайм. Өзүм Ош Өзгөн шаарында төрөлгөм. Бирок 6 жашымдан биз Бишкекке көчүп, уже ал жакта жашап, ал жакта окуп калгам. Жакшы. Азыркы сиз иштеп аткан компанияда сиз кайсыл кызматты аткарасыз? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, анан бул компания жөнүндө маалымат берсеңиз. Азыр биз турган жер ушул компаниянын курулуп аткан үйлөрдү көрүп атабыз да. Канча объекти бар, анан кандай стиль менен булар курулат, негизи эле бул компания жөнүндө маалымат берсеңиз. Мен деген Кофалы строительный компанияда иштейм. Биз деген строительный уже маркетте 26 жылдан бери уже основали, точнее, компания. Ачылган 26 жыл болду. Да, правильно. И мен болсом отдел продаж как sales менеджер болуп иштейм. Үйлөрдү сатабыз. Вот, и бул деген Северный Кипрдагы бул компания аябай, как одним из старых, в принципе, считается. Анткени биздин директору Зали Кофалы. Анын атасы дагы 90-чы жылдарда Турциядан баягы эмелер келген болчу, солдаттар. Аларга деген баягындай зданияларды куруш керек болчу. И вот он как раз таки был одним из этих вот людей. Негизги азыркы ушул курулуп аткан объекттер жөнүндө айтып берсеңиз. Биз деген көрүп атабыз бул объекттер, эмне объекттер, кандай? Биз деген азыр Гирне шаарында, Каршияка бөлгөсүндө, то есть мы находимся, и биз деген бул Пальмера проектибиз. Биз деген уже ключтөрдү берип баштадык биздин клиенттерге. И бул жакта деген 117 апартаменттер бар. И ошондой эле, то есть вся инфраструктура, биз деген инфраструктура дегенде бул бассейндер, ресторан, бар, спа, хамам, массаж, адамдар жашоо үчүн эмне керек болсо, ошонун бардыгы бул комплекста бар. Анан кийин, эгер бул жакта карасаңыз, биздин 4-чү деген бул Делоникс деген биздин проектибиз аталат. Кстати, бардык проекттерди биз дарактардын атын койдук Кипрда. И Кипр бул дарактар 2 жолу гүл ачат. Бул жактарды карасаңыз, уже акырын гүлдөрдү ачып баштады. Анан кийин маңдайыбыз болгондо жакаранда, бул дагы бөлө фиолетовый цвет ачат. Анан кийин бетон болуп тургандагы бул 6-чы проектибиз Текома Голд.
тиги эле? Анан кийин деген биздин люкс виллаларыбыз Болот, болот, да. И потом аябай чоң бир биздин жерибиз бар. Ал жакта дагы 9 этаждык отель, марина, пляж, аквапарк, ошолордун баардыгы болот. Негизи эле Кипр менен Кыргызстанда курулуш тармагында алып карасак кандай айырмачылыктар бар, мисалы үчүнчү? Айырма десек, если биз баягы 10 жыл, 20 жылдар түшүнсөк, мурунда, например, Кыргызстанда, Бишкекте хрущевкалар эми 4 этажды болуп эле курушат болчу, анан кийин 9 этаж и потом 15 болуп баштады. Бизде деген баягы однокомнатный деп коет. Бул жакта болсом студия деп аталат. Анан кийин студия дегенде да бизде болсом баягы кухня менен зал отдельно стена кылып курушат. А бизде деген бул жакта студия дегенде и кухня, и зал баардыгы вместе совмещенный. То есть бир комнатам деген, мисалы монтип карасак 33 метр квадратта, киргенде эле баягындай кухня болот, потом санузел, душевая, бизде Кыргызстанда баягындай ванна кылса, бул жакта душевые кабины. Потом зал, спальня бир, анан кийин балкон, например, 9.8 метр квадрат, да. Анан кийин эгер могул жакта монтип карасаңыз, кстати, бул Каршияка бөлгөбүздө мындай высотка көрбөйсүз да, баягындай муравейниктер жок бул жакта. Экиле этаж болуп саналат. Bunlar mesela, это 1+1 лофт. Бирден, подъезддан чыгасыздар да, лестницадан кийин. Анан кийин уже двухкомнатный, однокомнатныйлар башталат. И плюс, вот что хорошо, например, Кыргыздарда, да, Кыргызстанда бизде баягындай терраса деген жок да. Анткени бул жакта Кипрда 320 күн мындай күнөштүү жылуу да. А бизде деген болсом 4 мезгил барды бар да. Анан кийин бул жакта деген терраса аябай эме популярный. То есть баягындай джакузи коюп, кухня коюп, пергола коюп, загорать болот, мангал кылса болот. Кечинде дагы с детьми, да, акырын отуруп, тамак ичип, кофе ичип, то есть ошолор аябай популярдуу. Негизи эле баалар жөнүндө сүйлөшсөк, канчадан башталат квадрат метри, анан канчага чейин, анан ошол квадрат метрдин ичинде эмнелер кирет? Мисалы үчүн бизде под самоделку деп коебуз да, ПСО. Бизде ошондой эле тапшырат да, мындай. Черновой деп коет, орусча айтканда. А бул жерде кандай? Бул жерде, кстати, вот очень хороший, аябай жакшы суроо бердиңиз. Например, Кыргызстанда сиз үй алганда баягындай ремонттун баардыгын өзүңүз кыласыз да, черновой алгандан кийин. А бул жакта деген сиз баягы ключты алганда уже полностью готовый апартамент аласыз. Баягындай техника менен бүт бара. Техника, бирок эмеле калат, мебельный пакет, это диван, кровать, алар болсом экстра болуп коюлат. Агадан бир канча акча төлөп туруп, под ключ полностью готовый кылып алсаңыз болот. И метр квадратия кылып сүйлөшсөк, например, зависит от локации. Биздин локация аябай жакшы локация болуп саналат. И плюс агадан кандай бир инфраструктура болгондам, как очень важно. И биздикилер метр квадратия 1600-1700 болуп башталат. Анан кийин вот еще такой момент. Биз Кыргызстанда доллар болуп сатып аласыз. Анан кийин бирок аренда кылганда көбүнчөсү сом болуп аласыз. Же доллар. Доллар дагы иностранецтердер. А бул жакта деген болсом валюта лира болуп саналат. А бирок недвижимость фунтов стерлингов аласыз. Англиянын фунту менен. Англиянын фунту менен. Mesela если бир доллар азыр 38 лира болсо, евро болсом 40 болуп саналат, а фунт болсом 50. То есть могу үчүн эмесинде, үчөндө фунт болсом биринчи эмеде турат. Анан кийин сиз деген азыр үйдө фунт кылып сатып аласыз. Договор келишим фонд менен түзүлөт, а? Фонд менен айнын, да. И арендага бергенде дагы анда дагы фунт кылып аласыз. Анан аренданын дагы эки түрү бар. Бириси бул посуточно сдавать этсеңиз болот, как отельге барганда. Либо же на долгосрок. Бул деген 6 айга же 1 жылга контракт түзүлөт и квартирантыңыз ар айда сизге төлөп турат. Например, студион деген 500 фунт кылып спокойно доход кылсаңыз болот. А бизде болсом студиолор 158 миңден турат. Аны дагы как можно будет payment план сделать. И что хорошо, анткени сиз бул жакта жашаганда, как бассейн, пляж, ресторан, то есть бардыгы даяр. Балдарыңыздан бар болсо, балдар үчүн дагы ойной турган бир площадкаларыбыздан бар. Бүт бары даяр.
Анан мен бизде билесиз өзүңүздө жанагындай рассрочка деген бар да. Бул жакта деле рассрочка берилеби? Анан кандай шарттары? Рассрочкалар берилет, застройщикка көрө, ну, как застройщикке көрө берилет. Кээ биркилери 3 жыл берет, кээ биркилери 2 жыл берет, кээ биркилери 5 жыл берет. Ну, 5%, да, а кээ биркилери 10 жыл берет, бирок 8% годовых. То есть такое можно. Банкка залог коюш керек. Банкка залог коюш керек. Сөзсүз, Бизде деле ошондой болот атат. Ошондой вроде. Эми мындай курулуш компаниясынан алыстап жашоо жөнүндө сүйлөшөлү. Давайте. Эми канча жыл болуптур келгениңизге? Кыргызстанды сагынасызбы? Конечно, сагынам. Кыргызстанды сагынганда эмне кыласыз? Так, Кыргызстанды сагынганда Керим Тураповдун ыры бар. Ата энем деп эме алган. Бир куплетти да бербейсизби? Жок, мен айтам, жок. В основном и этот кыргыз күйлөрүн кандай жакшы көрөм. Анткени кичине ойнойт болчукпуз да, бирок уже унутуп калдым, чыныгы айтсам. А так Кыргызстандын тоолорун, кстати, эме кылам, видеолорун көрөм, анан кийин Дара Крымы, кажется, этот тоже есть фильм, музыку сняли, вот точнее там сделали, тоже классный фильм. То есть Кыргызстанда сагынганда ошондой баягы музыка, кино, видеолорду көрсөң, баягы кичине болсо дагы баягы өзүң мемлекетиңде баргандай болуп каласың. Анан кийин еще такой важный момент, бизде уже салт кылып, традиция саналып калды го, жетим ай токоч. Бу да, ну, тоже да очень важный момент, баягы жыт чыгарып, бизде баягы праздник болгондо, үй бүлөң чогулганда, тайнең таятаң, чоңотаң, чоңонең да дайыма жетим ай токоч кылып, борсок кылып, же беш бармак, же плов кылат бизде. Вот ошондой кылып, и кичине этот кажется, что я немного дома. И плюс, кстати, вот Кыргызстандан дагы шырдак, там на стену есть, которые мы поставили. Ошолордун бардыгын ар жылы мамам келип турат, апам келип турат, ошол постоянно эме кылат. Ошо. Сонун. Рахмат. Салам алейкум. Кандайсыздар? Жакшыбы? Атайын мекендештер долбоору Кыргызстандан келдик. Бүгүн кечке силердин компания менен, силер иштеп аткан коллегалар менен, кесиптештер менен интервьюлөрдү өткөрдүк. Анан биз билгенден силер деле ушул компанияда иштейсиңер, анан көп жылдан бери бияктасыңар. Негизи эле кантип Кипрга келип калдыңар? Негизи бул Кипрга мен 6 жыл мурун тапшыргам университетке. Өзү Кипрга тапшырайын деген оюм деле жок эле. Кыргызстанда Outside деген университетке тапшырганмын. Ушул жакта окуйн деп чечкенмин. Биринчи. Бирок апам жөнөтөм деген, чет мамлекетке. Апам жөнөтөм деп апам чечип, мен дагы макул дегенмин. Апам чет мамлекетти көрсүн дегенине. Ошого чет мамлекетке макул дегенин окуганмын. Ошондо силер бияка түз эле бияка окууга тапшырдыңар да, же Кыргызстанда бир окууну бүтүп анан кийин бияка тапшырдыңарбы? Кыргызстанда мектепти бүтүп, университеттерге тапшырганмын. ЖРТын тапшырганмын. ЖРТын тапшырып, Outside'га тапшырганмын. Анан кийин ошо Кипрга жана башка мамлекетке да тапшырганмын. Бирок ошо дедлайндарынан кеч калып, Кипрга вариант калган, ошого Кипрга келейин деп чечкенмин. Кайсы факультет ошондо тапшырган факультети бар силерде? Компьютердик инженерия. Инженерия. Биз билгенден силер еще бул жакта ушул компанияда мобилограф, андан сырткары кандайдыр ушул видео монтаждар менен бүт тартып берип турасыңар да. Анан мындай эми көп ушул Кипр жөнүндө аябай көп видеого тарткан болушуңар керек. Кичине ошо Кипрдин, Түндүк Кипрдин тарыхы жөнүндө сурайын деп атам да. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Түндүк менен Түштүк Кипр өзү 1971-жылы бөлүнгөн. Эки тарапка, Түштүккө, Түндүккө. Түндүк жагы греческий страна болуп эсептелет, бул жагы түрктөрдүн странасы болуп эсептелет. Өзү согуш болгон бул жакта 1971-жылы түрктөрдү гректер притеснять этип баштаганда Турция өзүнүн армиясын жөнөтүп бул жака
өзүнүн мекендештерин түрк киприотторду коргоон жөнүшкөн армиясы. Ошондон бери уже 71-жылдан бери бөлүнгөн эки тарапка. Эки тарапка. Бирок ого чейин Британияга, Византияга, Турцияга өзү султандар болгондо Турцияга принадлежало. Карачы. Азыркы учурда азыр ушул түндүк Кипрде канча эли бар, мындай божомол мененчи? Анан аянты кандай, мындай мен билгенден кичинекей эле болуш керек да. Андан сырткары туристтерге кандай ыңгайлуу шарттар бар? Турист түндүк Кипр, түштүк Кипрге караганда бул жака визасыз кирсе болот. Бул жака кирип атканда 60 күн же болбосо 30 күн визасыз жүрсө болот. Ошосу менен туристтерге аябай ыңгайлуу болот кириш үчүн. Жана бул жакта отелдер бар. Казино легальный болуп эсептелет бул жакта. Деңизи аябай кооз. Аябай кооз. Өзүңөр айткандай экиге бөлүнөт, түндүк, түштүк Кипр деп атпайсыңар. Саясий багытта кандай биякта? Саясий багытта түндүк Кипр дүйнө признавать этет. Эгемендүү деп эсептелет. Бул жак деле эгемендүү, бирок только ошо Турция признавать этет бул жакты. Пока что Биздин Кыргызстан жөнүндө сүйлөшөлү. Азыркы учурда мына биздин жаштар көбү чет өлкөгө чыгайын, иштейин, окуйын деген жаштар бар да. Анан ошолорго келем десе, эгерде чет өлкөгө чыгам десе, кандай кеңеш берет элеңиз? Эмнени билиш керек алар? Алгачкы бул тил билиш керек. Тил билбесе деле чет мамлекетке чыгыш үчүн ачык болуш керек өзү. Көп нерсеге. Потому что Кыргызстанда адамдар жабыгыраак болот. Дүйнөгө жаңы нерселерге. Ошого жаңы нерселерге ачык болуш керек. Жаңы тилдерди үйрөнүш керек. Ошого болбосо хотя бы англис тилин үйрөнүп дүйнөнү көрөм десе, көрө турган адамдар чыгат да. Келечектеги пландарыңыз жөнүндө сүйлөшсөк, окууну бүткөндөн кийин кандай пландарыңыз бар? Мен бул жакта уже 5 жыл уже бакалавр окуп бүттүм, компьютерный инженерияда. Азыр магистратура окуп жатам, тоже компьютерный инженерияда. Магистратураны бүтүп дагы магистратура окуйм, бирок бул мамлекетте эмес, уже башка мамлекеттен окуп, билим алып, сонунда Кыргызстанга барып, өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен Кыргызстанга колдоносуз, Кудай буйрса. Азыр эми сизге мен эркин микрофон берейин. Кыргызстаңызга, ата-энеңизге, туугандарга өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айтсаңыз болот. Мен каалоо тилегим бул Кыргызстандын өнүгүшү. Туугандарым, бир туугандарым, ата-энелерим ден соолугу. Ошо Кыргызстан өнүксүн, Кыргызстандын адамдары жаңы нерселерди үйрөнсүн, жаңы тилдерди үйрөнсүн, көп нерсеге ачык болсун деген. Урматтуу Гүлназ, Мерим, Сыймык, Эмир, сиздерге чоң рахмат. Биздин Кипрдагы, түндүк Кипрдагы мекендештер долбооруна катышып, бүгүнкү күндү биз менен кечке өткөрүп, жакшы биздин тартууларды үйүштүрүп бергениңиз үчүн мен ойлойм биздин мекендештер, жаштар силердин кеп кеңешиңерден кандайдыр өздөрүнө пайдалуу жактарын алса, биз өзүбүздүн жумушубузду аткарганбыз деп эсептейм да. Анан биздин өнөктөш компаниялардын атынан кичинекей билектерибиз бар. Бул ушул Жылдыз Максуталиева компаниясынын атынан нукура колго жасалган момундай баштык, бул сизге. Анан бул Doğru Life Media YouTube каналы, анан биздин телеканалдын атынан бул силерге белек. Чоң рахмат.
Бизде өзүбүздүн тараптан келип бизге конок болуп кеткениңизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Дагы көп жолугабыз деп эсептейбиз. Биздин дагы айтып берген кеп кеңештерибиздин кыргыз жаштарына үлгү болот деген ишендебиз. Дагы көп келип туруңуз. Рахмат.